Assalamu alaikum, qadırman görүүчүлөр. Алам Кабар каналынын катталуучулары, амансыздарбы? 22 май 2020 жыл сиздер менен чогуу онлайн мал базарынан көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Бизге келген видеолор 21 майда келген, бирок бир аз кечирээк келген үчүн бүгүн эрте менен чыгарып жатабыз. Алгач мына ошол сиздер көрүп турган буканы айта турган болсок, Ош областы Кара Суу району Жоош айыл өкмөт Акжар айылынан чыгып жатат. 1,5 жашар. Баасын 60 000 кеми бар. Экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Баасын келишип алсаңыздар болот. Багылган, кургак чөптө турган, жем жеп турган бука көккө чыга элек. Этке же урукка издегендер болсо чалып байланышыңыздар. Ош областы Кара Суу району Акжар айылында. Биз сиздерге дагы бүгүн көптөгөн кунажындар, ургачы кунажындар келген, ошолорду көрсөтөбүз. Андыктан алдыда сиздерде жаңы видеолор. Ошол менен бирге эле урматтуу көрүүчүлөр, каналга катталыңыздар, лайкты басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Сиздер үчүн жакшы маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Биз алдыга карап жүрөлү анда. Дагы бир сиздерге айтып кетчү, белгилеп айтып кетейин. Эгер видео жаккан болсо, башка WhatsApp группалардан бөлүшүп койсоңуздар дагы жакшы болот. Анткени балким сиздер көрүп, башкалар издеп жүргөн жандыктар ушул жакта болуп калышы мүмкүн. Андан кийинки бул кунажынды айта турган болсок, бул кунажын 1,5-2 жашар болуп калган. Жалал Абад областы Базар Коргон районунан чыгып жатат. Сатуучу белгилеп айтып кетти, жеп ичишине жооп дейт. Ал эми баасын айта турган болсок, баасы 40 000 кеми бар деп айтылыш баасы болуп турат. Эгер сиздерге жаккан болсо, баасын келишип алсаңыздар болот. Кунажынды өзүңүздөр көрүп турасыздар, аябай жейиштери жакшы болуп турат. Андан кийинки бул кунажындарды дагы сиздерге айта кете турган болсок, 1,5-2 жашар болуп калган кунажындар экен. Бул жерде 3-4 баш бар экен. Ош областы Ноокат району Көкжар айылы. Баасын 35 000 кеми бар деп айтылыш баалар болуп атат булар. Грөң түстө, андан кийин ушул көк болгон. Дагы бирөөсү кызыл сары болгон 3 баш. Дагы бирөөсү кара түстө 4 баш кунажын бар экен буларда. Сатуучу бизге белгилеп айтып кетти, жакшы эле кемитип баасын түшүрүп берем деп. Андыктан чалыңыздар, мына ушул 4 баш кунажын. Азыр көк чөпкө чыгып алган экен. Өзүңүздөр дагы көрүп байкап алсаңыздар болот. Биз андан кийинки алдыдагы букаларды көрсөтө турган болсок, бул букалар бул жерде дагы 4 баш бука бар экен. Тутулгандар, мына букалар сатууга коюлуп жатат.
53 bin kemi var bunun. Beş bin kemi var bunun. Otuz sekiz bin kemi var. Kırk yedi bin kemi var bunun. Beş binden kemi var bunun. Сиздерге эми бул саан уйдан айтарган болсок, жаш биринчи тоңуч саан уй. Музосу ургачы. Бул саан уй Ош обласы Өзгөн районуна караштуу Куршап айылы. Тагыраак айта турган болсок, Лесхоз айылынан чыгып жатат. Дени таза, жеп ичтери жакшы. Азырынча сүтү бир аз азыраак, өзү да чаканыраак. Мен ойлоймун, 2-3 тууганда уй дагы чоңоюп, желиндери дагы чоңоюп, сүттөрү көбөйөт болуш керек деп. Ал эми баасын сиздерге айтып кете турган болсок, баасын дагы жөнүндө коюп жатат, 55 000 кеми бар деп. Андыктан экрандагы номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр. Мына азыр сиздерге жанындагы музосун дагы көрсөтүп коелу. Музосун айтып кеттик, ургачы деп жаңы эле туулган. Уй өзү жакшы, саан уй, жакшы саадырат, жоош. Андыктан бул уйду алсаңыздар эч качан күйбөйсүздөр. Биз анда эмесе алдыга дагы жылып көрсөтөлү, сиздерге көрсөтүүчү жылкылар бар. Бизде ишке издеген көрүүчүлөр бар. Жылкыларды иштин жылкыларында тарткыла деген. Мына ушул жылкыдан сиздерге көрсөтөлү. Бул жылкыны жашы бышты болуп калган. Жалал Абад обласы Базар Коргон Каба айылынан чыгып жатат. Баасын 65 000 кеми бар деп айтып кетти. Эгер жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Сиздерге мына бир катары көрсөттүк. Сооруларынан да көрүңүздөр. Улагы дагы бир аз улактарга чабылган, бирок көп чоң улактарга чабылган эмес. Андан кийинки өспүрүмдү көрүңүздөр. Мынакей. Ушул ат сатылат. Баасы 50 000. Сургоен уругунан. Акча зарык болуп атат. Базар Коргондон. Жалал Абад обласы Базар Коргон району 5 айылындагы. Кычымдары жакшы, өзү да жакшы ат мына. Азыр тай. Boyun точно билбейм канча экенин. 1,5 метрге жетпеген бою бар. Курсактуу жаныбар. Союшка кой издегендер болсо, мына ушул кочкорлорду көрсөңүздөр болот. Бири бычымал. Ош обласы Араван району Гүлбар айылынан чыгып жатат. Баасын айтып кете турган болсок, 2 башты 22 000 кеми бар деп турат. Семиз кургак чөптө турган, багылган.
экранда номерлерге чалып байланышыңыздар. Эми сиздерге жарнама катары бул букаларды көрсөтүп кетели. Бул бука жоголгон Алай жергесинен Гүлчө району Кыркоол айылынан 20 күндөн бери жок болуп жатат. Эгер билгендер болсо экранда номерге чалып койсоңуздар болот. Тапкандар болсо сүйүнчүсү бар албетте. Жардам берип коюңуздар.